Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул жак Байман Батыр базарына кире бериш жагы. Ой, КамАЗ этке туктаңыздар мына. Жеңиш айылы башталат мына. Жеңиш деген жазуу көрдүңүздөр. Бул жагы кадам жагга кетет. Ушул жерде, могу жерди көрдүңүздөр. Жаңы аква эшик терезелерди куруучу, ошондой эле мебелдерди куруучу, сапаттуу сонун кылып жасап куруп берүүчү цехтин алдыга келдик. Азыр ошол дарбазадан мындай алдыга барабыз. Ошол жерден сиздерге сонун ичини көргөзүп кетебиз. Лайк басып коюңуздар, комментарий жазыңыздар, видеого сөзсүз лайк басып, каналга катталып коюңуздар. И кимде ким ушул жерден эмне алса сиздергечи, сиздерге какой-то вот купон, талон берилет. Ошол жылдын аягында ошол купон менен сиздер дагы чоң байгелерди алганыңыздар үчүн утуп аласыздар. Бул жердин ошондой плюс жагы бар. Сондуктан ушул жерге көрө келгенге аракет кыла бериңиздер. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз азыр Кадамжай шаарындабыз. Кадамжай шаарында тагыраак айтканда комбинаттын гаражынын алдында турабыз. Ушунун бет маңдайында здание жакында дагы да сонун ачылыштар болот. Ушунун ичинде сонун жаңылык. Мына сиздерге жаңылык. Үйгө, кыздарга сепке, сонун төшөк, подушкалар бардыгы тигилет. Ушул жерден алып кетсеңиздер болот. Шаар ичинде доставкасы бекер. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул цехти ичини колдон келиши бир катар сиздер менен тааныштырып, кандай сапаттуулук жактары, кандай жакшы жактарыны айтып тааныштырып көргөзүп кетет. Бул жерде ассаламу алейкум, мына Нурбек мырза келиңиз. Түшүндүрүп берип кетет, Жүрүңүз анда, Нурбек байке. Баштайбызбы? Дагы микрофон жандырыппын, бир текшерип коелу, жанып тур бардыгы. Устакен эмне болду бул жерде устаке? Ассаламу алейкум. Тааныштырып коелу устаке. Чукулду чукулатат экен, мали бетин көргөзбөй эле коелу. Мына караңыздар. Ustalar dagы навестерди отургузуп баштаптыр, жаңы ачылгандыгына байланыштуу. Мына чукурларды жан чукулап, мына жерде буюрса дагы алдында көптөгөн. Бул устакебизде сварканы алат экен ошондо, каттуу иштерге ийгилик. Универсал. Бул жерде чоң навес кылат экенсиздер да ошондо. Алда? Буюрса. Чоң навес болуп, мебельный магазин болот. Азыр канча болду ачылганыга? 2 жылдан ашып калды. 2 жылдан ашып калыптыр мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Иштер жүргүзүп атат. Бирок бизди эми чакырды мына. 2 жылдан бери биз билбедик. Мен билбесем, демек сиздер такыр эле билбейсиздер. Кеч калып чакырыштыр, караңыздар. Ушул жерден баштайлы да? Анын ичине киребиз. Айтып кетиңиз эми, кандай сапаттуулук жагы бар, кайсынысын алыш керек? Так, булар Аква фирманыкы 4 камералуу. Ичинде бирлик металл менен квадраты $70-75 установкасы менен. Эгер установканы өзүбүз кылабыз десе, кичине дагы арзаныраак болот, анан эме кылып беребиз. Наркылар аркадагылар Diaslane деген фирма, бул Кыргызстандын өзүнүкү, бул кичине арзаныраак жүрөт. Булар $50 тегерегинде болот. $50 тегерек метр квадрат, Метр квадрат. Беркилерчи? Булар $70-75, $60 бар. Алар 3 камералуу, булар 4 камера. Ичинде металлы 1 миллиметрлик. 1 миллиметрлик. Ол деген энди бекем, сапаттуураак деген. Эң акыркы металл ошол 1 миллиметрлик болот. Анан булардан ошол эле дупмакко, антрасит деп коет, анан усиленный веранда жасап атабыз. Полностью мындай тосула турган. Панорамный болот да. Панорамный, вилла сыяктуу. Анан анча-мынча нерсеге бул эшиктерде баягындай шалтай-балтай болот да, ошто мындай усиленный профилдерден колдонгонбуз да. Чекелергечи. Жанагы профиль койбой эле өзүнүн профилди жакшы чыгат да ошондо. Мына өзү демир кошот. Темир профиль коюш кереги жок. Ошондой. Булар $45 $40 эме болот, верандалар. Арзаныраак экен да булар. Эмне үчүн арзан? Булар пластиктер кымбатыраак жүрөт да өзү негизичи. Анан булар верандаларга ошол $40-45 эшиктер да ошонун ичинде эсептелинет. Башка айтыңызчы, башка жерге салыштырмалуу бираз сиздерде мында арзаныраакпы, ачыгын айтыңызчы, кымбатыраакпы? Эми бардыгы эле арзаныраак, анан негизги качествого карайт да. Мына көңүл коюп жасаганга. Бул жакка кирели да. Жүрүңүздөрчү мына сейф. Иш кылган местабыз. Көрсөк болот да. Мына эми иш кылганда ушундай болот, мына караңыздар. Станоктор. Мына мынтип форточкалар жасайт экенсиздер да ушундай кылып, Сыган местаңыздар, мына катырып тең. Бул алюминге, мисалы үчүн, өзү мыналар механизм пластиктики да. Биз алюминге да ушундай коюп беребиз, чтобы ачылганда
жабылганда мощныйраак жабылат да, эмелерчи форточкалары. Өзү бул пластикке коюлуш керек. Биз алюминге дагы иштеп ошону жасап койдук мессасыга, чтобы мощныйраак жабылат да. Бул станогуңуз экен да ошондо, мынау. Ооба, ал резка. Угла рез. Канча турат эми примерно ошол резкаңыз? $650 турат. Мындай. Общий ушундай устаке. Бул $2000. Онун тешка рез дегени бар. Ушундай эле турган бир эме холодильникте буюм $2000 экен да. Ооба. Азамат, эме караңыз. Ушундай. Бардай бүгүн. Бул дагы ачык обзор кылтабыз, караңыздар. Турецкий фирма. Турецкий фирма. Аква фирма. Кесесиздер. Алар тешка рез деп коет аны. Тешесиздер. Жамына бири-бириге ортодон эме айнектер биригет, ошону эме саяны ачып берет да, чтобы бири-бириге ыстыксыз түшөт да. Ыстыксыз түшөт экен. Мындай жерлергечи. Кана жерге? Мындай жерге. Аркасын алып, чтобы бири-бириге четко түшүшүн. Анан устаке, мына жерде менде бир суроо пайда болду. Аны койгондон кийин сразу сыр таштагыла дейт го. Ошондой кылыш керекпи? Ооба. Эми ремонтко чейин турса эч нерсе болбойт. Анан кичине күн ысыкта калып кетсе, ошо менен килей катып алып жабышып калат да. Чыгыш кыйын болуп калат. Ремонтко чейин туруп турса эч нерсе болбойт. Анан ремонттон кийин сыйып ташса жакшыраак. Эми бул оюңузча канча жылга чыдап берет эми? Бизде баягы мурда ата бабаларыбыз жөн эле тактадан, жыгачтан койгон го рамдар. Биз азыр фирма өзү, Аква фирма 20 жылга гарантия берет, свет чтобы өчүп кетпешигечи. 20 жыл жакшы эле го дейм. Анан механизмдерге биз өзүбүз 5 жылга чейин ачылып жабылышка гарантия беребиз. Ошондо ачык айтып кеттиңиз. Эми ар бир адам ар кандай колдонуп атат, баягындай өтө шалаакылык мамиле кылса, болот эле түгөйт тең. Ооба, тез эле бузулуп калат. Жакшы. Эми бул жагынан көктөрүнүрөөк таптаза караңыздар. Биз билесиздер эмеге өтүп, буягы таптаза мына. Айнектерден баштайлы эми. Булар ошол баягы эмелердин пакеттери. Стекло пакеттер. Стекло пакеттер. Азыр бул бир аз түшүндүрмө берип кетиңизчи. Мындай жерде калыңдыкта турат, кателек. Булар бир размерде, бир 5-6 танык да. Муну бөлүп, 2 тадан болот өзү, двойной болот. Кийин бөлүнөбү булар, бөлүп, анан салып коебуз. Сиздерге ушундай келгем же өзүңүздөр сүртүп койдуңуздарбы мындарды? Биз өз аралаштырып, сүртөбүз муну. Биз өз жасайбыз бардыгын. Муну жасагансыздар да сиздер ошондо, Ооба. Мына караңыздар. Мына бул жактары мондай нерселерди жасайсыздар ошондо, мебель да жасайбыз. Ну эми караңыздар мына кухонный мебелдер, мына основной ошол кухонный мебелдерди заказ менен жасайбыз. Азыр ушунун канча турасы узуну билесизби? 2ге 1,5. 2ге 1,5, Бул канча десем ушуну азыр басыны? 2ге 1,5 бул 11,5 миң, 11 миң кылып беребиз. Анан жанында мына шкафын кошсо эгер 2 метр болот, муну менен 16,5 миң, 16 миң кылып беребиз да. Короче, каласа 1,5 метр алат, каласа 2 метрлик кылып алат. Каласа бияга дагы бир кошсо 2,5 метр болот, ошентип кете берет. Заказды алып туруп ошондо жаса бересиз. Заказ. Булар азыр готовыйлар базарга. Анан заказ менен размерге жаса бер десе, заказдан жасай беребиз. Өтө сонун мына бүт кухонный мебелдер бул жак. Анан мынау 3500 жазып коюпсуздар, Мынау. Бул обувница. Обувница. Түшүнбөй калдым да, бул эмне экен деп, мына караңыздар. Кийим салган, 3,5 миң сом экен. Бул жагында да караңыздар, түрү бар экен. Складдын ичинде кухонный мебелдер. Мындай обувница 6700 сом экен, мына двухъярусный кровать, Булар мындай. Асты ушундай ачылат. Где-то бир 15 жуп пут кийим салганга эме да. Как раз культурный турат деңиз, могучуму? Алда пут кийим койгонго бул эшикеликке койсо боло берет да эме. Жеңилирээк. Мына мечиттерге деген неме кылганга. Анан булар аялдар үчүн. Да, ну мессага караңыздар. Мынакей. Иши окмуш. Мындай кылып ачып. Анан жаап кайра мессага бияга ачылат. Кыскасы корпусный мебелдин колдон келиши бардыгын жасап атабыз. Вообще мында көтөрүп туруп, мында кылсаңыз өзүңүздөрдү көрсөтүп күзгө карап жакшынакай болуп отуруп деңиз. Бул эми мини термо да, мындайча айтканда. Ушунуңуз баягы жарды, ушу вообще тема болду. Мен мындай
Жакында эле өзүңүздөр ойлоп тапкансыздарбы же буга чейин чыкканбы базарга ушундайлар? Ушул дизайн, ушундай немеде форматта. Буга чейин чыккан болуш керек, бирок буга чейин мен ачып байкабадым да. Бул жерде эч ким жасаган эмес. Анан мындай секретный эмелер дагы бар. Мындан карасаңыздар. Жана эле ошол жерге эмнеге алып келбейсиз? Мен чото видео манча кызыксыз эмес деп баштадым эле. Анан биягыда мындай бар. Да, ну эмес сагана карасаңыздар. Мына жанында да тумучка бар. Мына караңыздар. Что, доллар салып койсо эч ким билбей калат го дейм. Мына долларды мындай кыласыздар дагы сиздер. Мынакка сомдорду таштап коесуздар дагы. Сомдор менен алыштырып берага. Аса крупныйрак. Көпчүлүк акылы жетпейт тууру кирсе. Бирок мынаны эч ким ачылат деп ойлойт да. Бирок мындай кылып ачса, дагы ачылат. Ёлки-палки, мына жакка дагы евролорду таштап койсоңуздар. Эмес сага ошо тема. Ошол эле Nissan кичинеси. Астыга кремдерин коюп, что отуруп чечип кийген. Мунулорду балаларына айтып кетиңиз эми, канчадан мынау? Доллар бекте турган мынау. Булар 3,5 миң, 3 миң кылып беребиз. Наркысы. Күзгө көрүнө турган айымдар. Булар 4,5 миң. 4,5 миң сом. Мында түшүрүп беребиз. Булар канчадан? 500 сомдон. 500 сомдон. 500 сомдон караңыз. Алардан ошол 3,5 миң. Ичине уступка кылып беребиз бардыгынчы. Мынау дагы бир неме экен да, бул дагы, мындай гүл кое турган. Бул энди мындай дизайнерский полка да мындай эмеге илип койсо, степ койгонгочу. Дубалга илип коет. Тема. Ооба. Тема деген сонун деген. Өткөндө комменттерде бирөө жазып атпайбы, тема деген не деген. Бул жагы 2 кабаттуу кроваттар деңиз, Двухъярусный. Нар жагы 6700 деп койсо, бул жагы 6800 деп жазып коюпсуздар. Уступка болот бардыгыданчы. Бардыгы уступка болот. Булар 7,5 миңден спальнийлер. 7,5 миңден спальнийлер. Ооба, полар тепе эмелери, матрастары. Мыналар жасалып атабы эми? Ооба, бул 3,60, бул 45 миң турат. Эми бүтөт буларчы. Без ручка да, мындайчы. Анан бардыгы механизмдери доводчик менен оригинал бар жогу. Доводчик менен өзү жабылат деңиз. Ооба, ошондой. Мындак туруп, мындак койсо өзү жабылып калат деген караңыздар. 45 миң сом болот экен да бул. Ошол турушу общий 45 миң болот, Буларчы мына кичинекей экен. Алар 7,5 миңден, 1 метрликтер. 7,5 миңден экен мынакей, 1 метрликтер. Ручкаларды жакшысын тандап коюпсуздар, мегедир ачты мына. Бүйт ачат экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына бул жагы дагы башкача немеде. Экөө бир экен размери. Ооба, экөө бир размери. Эми кичинерээк эме кожолуктарга боло берет да, биринчисигечи 1 метрликтер. Өтө сонун. Же временка койсо боло берет. Ушунуңузда бир катар бир жакындан көрүп кетелеми? Жок десеңиз, таке. Бул жакта ушу станоктор менен иштейт экенсиздер да, Ооба. Ушул станоктор менен иштетебиз. Аз алгашы караңыздар мына. Шу жерде мынакей болсо. Бул жагынан айлантырып. Муну жасап атасыздар. Бул эмне жасап атасыздар ошондо? Аз биз эме кухонный жасап атабыз. 4 метрлик. Ортодо газ бар, вытяжка, сушилка ошолорун жасап, аз заказа жасап атабыз. Кухонный, Ооба, кухонный. Өтө сонун. Акрилден. Заказ, бул уже заказ түшкөн дең? Ооба, заказ менен. Жакшы. Канча адам иштейт азыр ушул жерде устаке? Жаныңызда. 3 киши иштейбиз. 3 киши, Ооба. Жетишип атасыздарбы? Колдон келишчи. Колдон келишчи. Азамат мына. Колдон келишчи жакшыраак кылып жасаганга аракет кылып атабыз. Демек, заказ жакшы. Эгер сапаттуу эле жасалса, заказдар болуп атат деңиз. Рахмат. Болгону дагы канчалаган баягы иш кылам дегендерге ачык айрым көргөзгөнүңүз сизге да рахмат устаке магы. Көпчүлүгү мисалы бекитет да ба, кылган иши бизнесин жо тартпай эле кой деп көпчүлүгү видеодон качат. Атыңызды унутуп калдым. Нурбек. Нурбек мырза, рахмат сизге дагы мына. Барды колдон келишти айттыңыз, көргөздүңүз, буюрса. Мен ойлойм Нурбек мырза сизге дагы көптөгөн клиенттер келет. Биз болгон себепчибиз ортодочу. Келет деген ойдобуз. Бул аппаратыңызда сонун деген ушу менде жасайсыздар да, Алар кромка аппарат. Кромка аппарат деген. Могулар бул да караңыздар мына. Мына технологияны эми ушинтип сиздер чакырып көргөзгөнчө, реклама тартпайынча биз билбейт экен, көрбөй жүрөт экенбиз да. Ошондой. Ушундай жаңылыктар, мына урматтуу көрүүчүлөр, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ушул жерге төмөндө телефон номерлер калтырдым. Кухонный мебелдер, ошондой эле мынанда вот полный кухнянын ичиге коюлчу. Баягы түтүн чыга турган эмне дедиңиз да? Вытяжка. Вытяжкасы менен кошуп мына жасап беришет экен усталар. Сапаттуулугуна, кепилдигине жакшы гарантия беришет.
көргөздүк. Эгер ушул видео жакшы просмотр, жакшы комментарий, жакшы заказ берсеңиздер, кийин дагы бир өзгөрүштөрдү могул жака как раз навестер куруп атат устакелер. Кийин өзгөрүштү дагы бир тартып сиздерге көргөзүп кетебиз, Рахмат устаке. Сизге дагы.